бұл көйгөйдөн көтөрүлүп жаткан көйгөйдүн актуалдуулугу бар. Эгерде биз өкмөттүн актысына эмес, турмуштун фактысына таянып айта турган болсок, акыркы жылдары жаңы мектептердин саны өскөн жок, бирок окуучулардын саны өстү. Бүгүнкү билим берүү министринин берген маалыматына караганда, акыркы 5 жылдын ичинде Кыргызстандагы окуучулардын саны 200 миңден өскөн. 200 миң окуучу деген бул ар бир мектепке 1000ден болгондо 200 мектеп салыныш керек болчу. Тилекке каршы анча мектеп сала алган жокпуз. Биз мындай жол менен жүрө берсек, айла жок, айылдагы мечиттерди медресе кылып балдарды окутушка туура келип калат да. Өкмөт убагында бул тарапта, бул тармакта алсыз жана акылсыз мамиле кылгандыктан ушул көйгөй көтөрүлүп отурат да. Биз айтып атабыз да, бул маселени көтөрбөй келдиңер, коңгуроону каккыла депчи. Коңгуроо кагылып эле келген. Бирок өкмөт өз көзөмөлүнөн чыгарып жиберген. Бишкек шаарында мен карап көрдүм өткөндө, атайын статистика боюнча жылына 10 миң окуучу 1-чи класска барат экен, ашык барат да. Бишкек шаарында анча мектеп курулбайт да. Бүгүнкү күндө эң эле мисалы Кыргызстандагы жалпы окуучулардын саны 1 миллион 200 миң болсо, мектептер 200 миңдин тегерегинде болсо, 2 миңдин тегерегинде болсо, анда ар бир мектепке 500ден 600 окуучуга туура келип атат да. Бирок чындыгында Бишкектин ар бир мектебинде 2 миң 3 миңден окуучулар окуйт, айыл жеринде 300-400дөн. Мына 446 мектеп бир сменде да атпайбы. Бишкекте, анан Бишкектин тегерегинде жайгашкан мектептерде 3 эмес 4 смена менен окуп атат. 4 смена менен окуп атат. 1-чи класстар саат 11-де окуп, саат 1-де чыгып кетип атат. Алар тамактануу учурунда окуп атат. Алардын сапаты кандай болуп атат? Анан 40-50ден балдар окуп атат. Парталар жетишпейт, 3тен боло турат. Жазганга дагы ылайыксыз. Бул көйгөй бар. Анан өткөндө Гүлмира Кариевна сиз президент менен болгон жолугушууда президент жанагы коррупциялык күрөштөн түшкөн каражаттарына Бишкектерде кошумча имараттарды курабыз деді. Бишкек шаары бүгүн 16 жаңы мектепке муктаж. Бул эң бир жагы дегенде. Ошентип разгрузка кылбаса, күндөн күнгө көбөйүп отуруп катастрофа кылат. Кошумча имараттарды куруш керек. Гострой мына ушул мүмкүнчүлүгү бар, шарты бар мектептерди азыртан иштеп чыгып даярдашыңыздар керек. Бишкектин ичиндеги мектептерди курууга. Анан мен эми экинчи гана айтып кетейин да. Билимдин сапаты эмес, мына Кубанычбек мырзабек жакшы сөз айтып кетпеди. Бишкектеги мектептердин 90% орус жана аралаш тилинде окутулат. Кыргызча мектептер 10%. Бала бакчалар да ошондой. Мен бул менен эмнени айткым келет? Бишкекте билим берүү башкармалыгы бар. Ал кишиге Гүлмира Кариевна алы жетпейт. Ал деген мэрге башет. Бишкектин мектептердин директорлорун баарын ошол киши дайындайт. Ошол киши алат. Мындайча айтканда, жумушту ал берет, сунушту министр берет. Эгер аны кетирем десем. Ошол киши боюнча маселени мен 2 жыл мурун көтөргөм, социалдык маселе боюнча. Сауле Мейрманова кыргыз тилин сүйлөй албайт. Мен ушул жерде айтканда, сиз кыргыз тили, мамлекеттик тилди билесиз, мен билбейм дейт. Элестеткиле, Бакуда билим берүү башкармасынын башчысы кылып, азер тилин билбеген армянды отургузуп койсо. 6 саатта Арменияга жеткизип коймок, чегарасын тутуп коймок. Же болбосо Ереванда Азербайжан улутундагы адамды отургузуп коюп, иштетип койсо, эмне болмок? Бул боюнча маселени көтөрүлгөн жок. Анан кантип мамлекеттик тил боюнча маселени көтөрөбүз? 2 жыл мурун ушул жерде көтөргөм. Кыргыз тилинде 2 сөздү сүйлөй албайт экен. Мен билбейм, урматтуу депутат дейт. Мамлекеттик тилди. Болуптур, мэр чала тилде сүйлөйт экен. Эми билим берүү башкармасынын башчысы бала тилде сүйлөш керек да. Ал мамлекеттик тилде сүйлөш керек да. Сиз бул маселени көтөрбөй келесиз. Ушул маселени айткым келет. Анан Новопавловка айылында Чыңгыз Айтматов атындагы чоң лицей бар. Сиздин орун басарыңыз Жапаркул Ташеев менен мен түшкөн арыздын негизинде текшер барып келдик да. Мектепке кирдик, сабак өтөткөндө. Школдун директору чыкты алдыбыздан. Шымы тизесинен сайлылды экен. Тырмагын боелгонун көрдүк, узундугун көрдүк, кирпигинин узундугун көрдүк, калыңдыгын көрдүк. Башка эчтек көргөн жокпуз. Ошондой директор кантип үлгү боло алат?
400 менен эмес 500 менен окуп атат. Мектепте 700 бала окуй турган мектепте 3000ден ашык окуйт экен. Анан ал жактагы турникетке деп акча чогултулган акча 1 класска ата-энелердин арызы укмуш. Жеринен барып текшергенде сиздин статкатчыңызды ал киши тааныбайт экен. Бул киши министрдин орун басары болот десем, первый раз вижу дейт. Бул кандай көрүнүш? Бул кандай көрүнүш? Ошол боюнча мен сиздин атыңызга кат жазгам. Сиз орун басарыңызга статкатчыга бергенсиз. Арадан 4 ай өтүп кетти, бирок мен жообун ала элекмин. Комуз менен тургузуп койсоңуздар болот эле. Ага да жараган жоксуздар. Бирок ал директор иштеп атат бүгүн. Жап-жашынакай иштеп атат. Ал жердеги ата-энелердин арызданган андай эмне болду? 1 класска тариф бар экен. Ар бир окуучудан дагы кошумча ата-энелерден акча чогултат экен. Кошумча сабактар окутат деп мугалимдерге. Көрүп келген, угуп келген бардыгын. Бирок жок. Эми мектептер жылдан жылга эле бизде ар бир айылда бирден мектеп болсо 3-4 мечиттер салынды турабы. Мечиттер аңгырап бош турат, мектептер толтура. Анан эртең балдарды биз мечиттерди медресе кылып окутуп баштайбызбы? Бул көйгөй чоң да. Бул боюнча мына сиздер алып келдиңиздер, 1 мөөнөт менен окуп атат, 2 мөөнөт менен окуп атат, 3 мөөнөт менен окуп атат депчи. Мына Жалал Абад шаарында, Ош шаарында бардык областтык центрлерде мектептер жетишсиз экен. Анан биз ар бир эле депутаттын айылына же болбосо ачуу тилдүү же кызматы чоң министрдин айылдарына мектептер салбай ошо областтын центрлеринде Бишкектин Борбордо салсак болбойт беле? Анста мектептердин бардыгы башталган мектептер 2013-жылы башталган мектептер айлы кече бүтпөйт. Жылына 3 миллион, 4 миллион, 5 миллиондон болуп атат. Ошол курулуп баштаган мектептерге эми 1 жылдан кийин ремонтун акча сурап баштайбыз. Курулуп бүт элек. Кирпичтердин баары эзилип атат. Анда эмнеге куруп атабыз? Мына Далгастрой деп жазып атпайсыңарбы? Гострой дагы билим берүү дагы министрлиги, билим берүү министрлигине берди. Алар тизмени гана берип коет да. Көңүл бөлө турган булар, каражат бөлө турган башка жак болот атпайбы? Гостройда ушул болот атат. Мына быйылкы тизмени бердиңер. Бүт мектептерге 3 миллиондон 10 миллион сомго чейин акча берип койдуңар. Кээ бир мектептерге акчаны берип койдуңар, арды соттошуу жүрүп атат. Бөлүнгөн акча ошо бойдон туруп жылдын этегинде кайта алып кетип атасыңар. Самат Нарматович. Кайнар деген Кара Буу районунда мектеп бар, сиз жакшы билесиз, барып да келгенсиз болуш керек. 2 жылдан бери арды соттошуу жүрүп атат, жана Дамахин деген кылмыш ишин козгогон да. Мурунку УКСтин башчысына кылмыш иши козголгон. Бирок 2 жылдан бери ошол жака жылда 10 миллион сомдон бөлүп атасыңар. Курулбаган мектепке. Бер жактагы мектептер болсо, пайдаланчылар болсо акча ала албай турат. Алар болсо айтып атат, жок деген ошол акчаны бизге берсе, биз үстүн жаап койсок кирпич эзилбейт эле деп. Сиздерде деле мындай ыраттуу жумуш жок болот да. Таптакыр эле Гостройдо. Бул өтө чоң көйгөйлүү маселе, ошондуктан бардыгыбыз көңүл берип ушул санына дагы, анан билимдин сапатына дагы көңүл бурушубуз керек да. Анан Кубанычбек мырза туура маселени көтөрүп атат. Мамлекеттик тил маселесин, кыргыз тили маселесин. Эми Борбордо, Бишкек шаарынын Борборунда калкынын канча бөлүгү кыргыз тилинде сүйлөйт экен билбейм, бирок мектеп менен бала бакчалар, Гүлмира Карима, сиз ал жерде иштеп кеткенсиз, жакшы билесиз да. 90%дан ашыгы бизде орус расмий тилде, анан аралаш тилде сүйлөшөт да. 10%га жетпеген гана кыргыз мектептер бар. Биз болсо берде какшайбыз, бирок билим берүү бөлүмүнүн башчысы кылы кыйшайбас андан ары кандай болот? Бул чоң маселе. Ушул маселени өкмөт башчыга дагы, өлкө